Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Үйлөнөм деп жүргөндөр үчүн жубай тандоодо шарияттан 4 кеңеш. Үйлөнүү үчүн ылайыктуу жар тандоо жашоодо ар бир адамдын басуучу кадамдарынын эң олуттуусу. Анын тандаган жубайы үйлөнгөндөн кийин анын жашоосунун ажырагыс бир бөлүгү, жашоодогу өмүрлүк жолдошу жана келечектеги балдарынын энеси болот. Ислам шарияты адамдардын жашоосун жеңилдетип, ылайыктуу жакшы жар тандоодо атайын бир эрежелерди койгон. Башкача айтканда, ар бир мусулман эркек үйлөнүүдө мына ушул 4 нерсеге, эрежеге абдан көңүл бурусу шарт. Биринчи, жубай тандоодо эң биринчи аял заттын ыймандуулугуна, динди кармануусуна кароо зарыл. Анын дини, такыбалыгы турмушта өз милдеттерин так аткарууга жана өзүнө тиешеси нерсени таштоого чакырат. Ошондуктан Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тункахул мар'ату ли арбa'ин ли малиха ва ли хасабиха ва жамалиха ва ли диниха. Аялга 4 нерсесине карап үйлөнүшөт. Байлыгына, ата тегине, сулуулугуна жана динине карап. Фадфар бидати дин тарибат ядак. А сен динди карманганына умтулгун, динине карап үйлөнгүн, жакшылыктарга жетесиң. Абу Дауд. Чындыгында ыймандуу, динди карманган аялга үйлөнгөн эрдин көңүлү ток болот. Бул сыноо жашоодо аялынан жана бала чакасынан сарсына болбойт, кыжылатчылык тартып жүрбөйт. Себеби динди карманган солих аял аманатка бекем болот. Экинчи, жубай тандоодо ден соолугуна да кароо керек. Көп балалуу болууну каалаган, төрөй ала турган аял затына үйлөнүү керек. Таза табияттагы аялга үйлөнүү пайгамбарыбыздын бизге берген насаат кеңеши. Анас ибн Малик радыйаллаху анху риваятланган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Тазавважул валудал вадуд." Көп төрөй турган жана күйөөсүн сүйө турган аялдарга үйлөнгүлө. Ибн Хиббан. Үчүнчү, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мурда турмушка чыкпаган кызга үйлөнүү да сүннөт. Өзүнөн чоң жаштагы аялга үйлөнгөн Жабир аттуу сахабага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ой сунуштап: "Кызга үйлөнбөдүңбү? Сен аны эркелетип, ал да сени эркелетмек" деген. Сахих Бухари. Төртүнчү, үйлөнүүдө сулуулугуна да кароо керек. Эгерде динди карманган аял болсо, анда сулуурагына үйлөнүү абзел. Анткени көңүлүнө жаккан аялга үйлөнүү адамдын көңүлүн тынчтантат, кийин өкүнбөйт, көздү күнөөдөн сактайт жана ортодогу сүйүүнү күчөтөт. Ошондуктан үйлөнөрдө болочок жарды жакшылап карап, көңүлгө жаккуудай караш керек. Мугира ибн Шу'ба радыйаллаху анху үйлөнүү үчүн бир аялга жуучу жөнөткөндө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал сахабага айткан: "Унзур илейха, фа иннаху ахра ай ю'дама байнакума." Аны карап көргүн, чындыгында аны көргөнүң экөөңөрдүн ортоңордогу түбөлүктү сүйүүнү пайда кылуучу эң абзел иш деген. Ибн Мажа. Кимде ким мына ушул 4 эрежеге, негизге абдан көңүл буруп, анан жубай тандап үй бүлө курса, шарияттын ушул негизине карап турмушун баштаса, анда ал адам сөзсүз бул дүйнөдө да, ахиретте да бактылуу болот. Анткени ал эркек жашоодо Аллах Таала көргөзгөндөй жар тандап, Аллах Таала буйругандай жаңы турмуш баштады. Аллах Таала Куранда айткан: "Фаманиттабаа худая фала ядиллу ва ла яшқа." Кимде ким менин туура жолумду ээрчисе, анда ал эч адашпайт жана бактсыз да болбойт. Тоха сүрөсү 123-аят. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.